Salam dostlar, bu videoda biz sizler menen çoğu Mercedes-Benz E320, başkaça aytkanda Volchok 210 kuzovundagı maşinаны karab görөбүz. Bu videoda minus plus жактарын толук айтып бөлүшөмүн. Жана кыскача мүнөздөмөсүн айта кетемин. Видеонун аягына чейин көрүп лайк басып подписка болуңуз. Анда эмесе кеттик. 1984 жылы Volchok 124 Mercedes-Benz иштеп чыгарылган. Бул 124 кузову көптөгөн адамдардын жүрөгүнөн орун алган. 95 жылы аяктаган. Мына ошентип экинчи поколениясы 1995 жылдан баштап 2002 жылдары иштеп чыгарыла баштаган Немец өлкөсүндө. Башкача айтканда Германияда. Бул машиналар седан, универсал, купе кузовторунда иштелип чыгарылган. Бензин жана дизель моторлорунда иштелип чыгарылган. Арканкы дөңгөлөктөрү тарта турган болуп, жана 4 дөңгөлөгү тарта турган болуп иштелип чыгарылган. Бул машина биринчи поколениясына салыштырмалуу өзгөчөлөнүп иштелип чыгарылган. Кененирээк, узунураак. Жана дагы болсо алдыңкы фаралары өзгөчөлөнүп, тоголок болуп иштелип чыгарылган. 2 жана 3-2 объемга чейин иштелип чыгарылган. Автомат механика коробкаларында иштелип чыгарылган. Бул машиналардын күчү 129 аттын күчүнөн 242 аттын күчүнө барабар болот. 5 адам ичине кенен батат. 5 ступенден турган жана 6 ступенден турган механика коробкалары менен дагы иштелип чыгарылган. Автомат коробкалары 4 ступенден жана 5 ступенден болуп дагы иштелип чыгарылган. Машинанын узундугу 4 метр 850 сантиметр, кенендиги 1 метр 799 сантиметр. Бийиктиги болсо бою 1 метр 496 сантиметрге чейин болгон. Бул машиналардын салмагы 1 тонна 430 килограммдан 1 тонна 600 килограммга чейин. Көпчүлүк жеңил машиналар, седан кузовундагы машиналар 400 гана килограмм көтөрө алат. Бул машинанын өзгөчөлүгү 500 килограммга чейин көтөрөт. 99 жылы бул машиналар рестайлинг болуп дагы иштелип чыгарыла баштаган. Немец туугандар бул машиналарды жөн эле эптеп-септеп эле акча табыш үчүн чыгарган эмес. Ар бир учурда бул машинаны чыгарып жаткан кезде, рестайлинг кылып жаткан кезде терең ойлонушуп, мыкты деңгээлде жасаганга аракет кылып, элдер унуткус кылып, мыкты деңгээлде жасалгалап чыгарышкан. Машинаны жумшак жана динамичный кылып иштеп чыгарышкан. Бул машиналарга чаңдарды тазалап фильтрлей турган жана дагы болсо климат контролдорун дагы коюп иштеп чыгарышкан. Ходовой жактарын абдан мыкты деңгээлде бекем кылып иштеп чыгарышкан. Коопсуздук жагын айта турган болсок, буга чейинки биринчи поколениясына салыштырмалуу бул машиналардын каптал жактарына дагы подушка безопасностьтарын коюп иштеп чыгарышкан. Бул машиналар классика жана элеганс жана авангард деген модельдеринде иштелип чыгарылган. Башкача айтканда классикасына караганда элеганти жакшыраак, элегантине караганда авангарды мыктыраак болуп иштелип чыгарылган. Мына ошол себептен бул машиналардын баары бирдей болгону менен кээ бир учурларда бул машиналардын кээ бирөөлөрү арзаныраак, кээ бирөөлөрү абдан кымбат болуп сатылып жатат бүгүнкү күнгө чейин. Жакшы жактарынан айта турган болсок, машина комфортный. Тормоздору жакшы иштейт, абдан жакшы жүрөт. Динамичный десек болот. Салон жагы кенен, ходовой жактары мыкты, өрт десек болот. Өзүнөн өзүнчө эле өнөрүнү көрсөтпөйт. Надежный машина, безопасный машина десек болот. Башкарганга мыкты, оңой. Чынында немец качествосы. Бул машиналар мыкты деңгээлде жасалгаланып иштелип чыгарылган. Орусча айта турган болсом, мощный, прочный, жана болсо брутальный болуп иштелип чыгарылган.
Мотор коробкалары дагы мыкты. Görünüşü жагынан дагы абдан кооз. Шумализациясы дагы мыкты, сырттан үндөр угулбайт. Мактай берсе жакшы жактары толгон токой. Бул машиналардын ээлери бул машиналарды саткысы дагы келбеген машина. Албетте бул машинанын эң күчтүү жагы бул статусу Mercedes-Benz. Минус жактарынан, жаман жактарынан кыскача айта кетейин. Бул машиналарга 20-25 жада калса 30 жылдын тегереги болуп жатат. Ошол себептүү Россиядан келген машиналардын арасынан чириктерди тапса болот. Бензинди бир аз көбүрөөк жейт, ремонту запчасы кымбат, дизель моторлору болсо бир аз ызучу салат. Жана албетте бул машиналардын абалы өздөрүнүн 1, 2, 3, 4 жана башка хазайиндеринен дагы зависть этилип калат. Эгерде машинаны жакшы карап минсеңиз, эгерде сиз машинаны видеодогудай кылып жасап карап минсеңиз, бул машинаны саткыңыз келбейт. Анткени бул машина чынында мыкты машина. Мына ушундай Mercedes-Benz E320-нын толук кыскача мүнөздөмөсү минус плюс жактары болду. Видео пайдалуу болду деп ойлойм, жана жакты дагы деп ойлойм. Ошол себептүү каналга катталып, лайк басып подписка болуңуз, жана комментарий дагы калдырыңыз. Тааныштарыңызга видеону бөлүшүп коюңуз. Саламатта туруңуз.